Агадил Канатбеков Тажикстандын кол салуусунан улам каза болгон дагы бир жоокер. Ал 1999 жылы Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Тоосор айылында жарык дүйнөгө келген. Чек араны коргоп баатырларча курман болгон Агадил Канатбековдун сөөгү кечээ 19 сентябрда туулуу өскөн жерине коюлду. Болгону 23 жаш кезинде октон ажал тапкан жоокердин апасы учурда сай сөөгү сыздап турган чагы. Ал уулун өжөр, тайманбас болчу деп сыпаттады. Мен Агадилдин апасы болом. Агадилим өжөрлүк, кайраттуу, өзүнүн эмесине так жүргөн бала болчу. Айтканынан кайтчу эмес. Ажалдан коркпойм деп службасын өтөп келгенден кийин ушу иштейм деп военный болом деп кетип ушундайга кабылып келди. Балам жүрөгүнө котосту, эли журтун коргоду. Арты кайрылуу болсун балам. Жаткан жериң жайлуу, топурагың тургу болсун. Бүгүн Агадил баламды баатыр катары жерге узаттык. Балам көзөткөндөн кийин кичинекей чагында кыялдары, максаттары ушундай тетик бала эле. Орусчаны, кыргызчаны, тил жагын абдан жакшы билчү. Өзүнүн татына кайрып жүрчү. Акыры ушундай даражага жетти, службасын жакшы кылды. Биз азыр ойлосок, Агадилим тетик, жакшынакай бала экен. Өз максатын көздөп жүрүп, акыры эл жетип, элди коргоп, жерди коргоп, ушундай баатырлык кылды балам. Жерге жаксын, эли ыраазы болсун, өзү жерге жаксын. Агадилибиз бир тууган арасында дагы, бөлөлөр арасында дагы, тең туштар арасында дагы кадыр баркка ээ экен. Мына бүгүнкү күндө ошо эли жерин коргойм деп курман, баатырларча курман болуп, бүгүн жерге берилди. Агадил жаткан жериң жайлуу болсун, дейиштин Фирдаус төрүнөн орун бере көр Аллахым. Канат менен Тамарага, кайны менен, келин менен саурдуулук берсин, ден соолук берсин, кайра бөлөктөрүнө, ага эжелерине кайрат айтабыз. Кош бол. Маркумдун чоң апалары биз уулубузду баатыр катары жерге узаттык дешет. Ал эми прапорщик Канатбековдун тай тарабы анын ата-энесине өзгөчө ыраазычылык билдиребиз дешет. Мен ушул Агадилдин бир тууган тайжеси болом. Мен ушул сиңдим менен күйөө балама сыймыктанам. Ушундай эли журтум деген баланы тарбиялаганына. Ажалы өз мамасы ыйлагандай ажалдан коркпойм дегендей, ажалдан коркпойм дечү эле. Ажалдан коркмоктуу мынакей душмандардын огу алып кетти. Ажалдан коркпогон балабызды, балапаныбызды кичинекей өңгүлүнүн бири ачылбаган, ачыл элек кезинде душмандын огунан мына ажал алып кетти. Эмне дейбиз эми, жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун, балапаныбыздын. Мен таянасы болом. Балам кичинекейинен кандай эметкен чоңойгон билбептимин. Ушул жолу баардыгын билип атам. Элге, жерге баарына жагып жүрүптүр. Баарын жатты. Топурак торку болсун. Мекен үчүн жанын берген дагы бир баатыр Нурсултан Жаныбеков. Жаштайынан аскер адамы болууну кыялданган. Ал Нарын облусунун Оттук айылында туулуп өскөн. Маркумдун туугандары 27 жаш курагында дүйнө менен кош айтышкан уулубуз быйыл үйлөнмөк деп арман кылышат. Маркумдун чоң апасы неберем башка кесиптештерине жардам берем деп жатып, өзү ок алдында калыптыр деп кейийт. Нурсултаным ушинтип өз мекенди коргойм деп коюп эсе болбой. Мен барышым керек, ошол жакты коргошум керек. Мен элди коргошум керек, жерди коргошум керек деп болбой кеткен.
Анан биз кыргызчылык барбай эле кой десек болбой, мен элдин тагдырын кеч жуушумун деп болбой барып, анан өзү эл ал жерде элдерчи да куткарыптыр, бала акыранын дагы жарадар болгонун больницаны көчтөй чыгарып кетирип, анан кийин калган өзү артында калыптыр да, өзү артында калып анан ага жардам жок болуп калыптыр. Тажиктердин курчоосунда калыптыр да, элдин айтышы, балдардын айтышы боюнча ушинтип анан ошо менен жок болуп калды. Айла жок отурабыз, билбейт кайра. Ошол балам ошентип ажырап отурабыз ыйлап. Айкем жасаган эрдикти башка адам кыла албайт. 100 адамга 1 адам бизге аябай чоң жоготуу болду. Кыргыз элинин баатыры болду. Ата-энебиз азыр ата-энебиз кыйналды. Биз-биринде ошо күнөөдү сезип атышат. Эми ушунча кеткен жокерлердин акыл мээнети кайтып чек арабыз бир жаңжыл болуп чечилишин каалайбыз. Чечилип кетсин, өлгөндөр кур болуп калбасын. Тажикстандын куралдуу кол салуусунда курман болгондордун арасында Нургазы Боркошов да бар. Ал 16 сентябрь күнү кыргыз-тажик чек арасындагы Карабак заставасында каза тапты. Маркумдун артында 2 уул, 2 кызы калды. Боркошовдун атасы: "Өкүнүчтүүсү уулум каза болгондун эртеси 17 сентябрда жубайы көз жарды. Ал кызын көрбөй кете берди. Неберем балбан Мээрим Жуманазарованын атынан Мээрим деп ысым ыйгарылды" дейт. Менин уулум ушинтип служба кылат эди Багранда. Ошо уулум мына достук деген эмеде ушул жоокерлер менен кошулуп балам элди коргойм деп каза болду. Ошол частта достук немесиде ушу элге журтту коргоп жарап калган экен, эл үчүн кызмат кылып өз жанына ушу мекениге арнаган экен. Мекени менен каза болду. Эми ушинтип арканда 4 баласы калды. Кече аялы төрөдү, кыз төрөдү да ушу кызынын атын Мээрим койгула деп атап кеткен экен. Кызынын атын Мээрим койдук. Больницадан бүгүн кызы чыкты. Супер ТВ тажик тараптын кол салуусунан баатырча курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.